Кара чайыр чыгарган завод Барпы айлаймагынын Куруксай участкасында салынган. Курулуш иштери 2023 жылдын июль айында башталган. Кытай инвесторлору тарабынан курулган завод бүгүнкү күндө алгачкы өндүрүшүн чыгарып, аймактагы чоң муктаждык чечилди. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу битум завод ишке кирди. Ал Жалал-Абад облусунда жайгашкан. Быйылкы жылкыга Кыргыз автожол ишканасы менен келишимдин негизинде 2000 тонна чыгарууну пландап жаткан болсо, ал эми учурда 200 тонна чыгарылып, жолдорду оңдоого иштетилген. Биз битум заводдон битум алып келип, 200 тонна алып келдик. Азыркы учурда ал битумду биз чыгарып, асфальт басатабыз. Бул боюнча тактай кетсек, Сузак-Арал жийде автожолунун 5 километр титулга кирген, ошондон 1,5 километрин азыркы учурда биз басып карасак, сапаттыгы жагынан бардыгы жакшы чыгып атат. Негизи буга чейин көйгөйлөр Бишкектен битумду күтүп биз ал жактан келчеңде бул жакта убакыт талап кылынат эле, ал убакыттан улам биз ишибиз бир аз токтоп калат элек. Учурда Кытайдан келген адистер ишти жүргүзүп жатышат. Алардын катарында жергиликтүү жумушчулар дагы бар. Кытай адистери келишимдин негизинде 1 жыл эмгектенип, өз мекенине кайтса, ишти кыргыз жарандары улантат. Ошондуктан алар өз тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Бул Кытай менен көптөн бери иштешем, мен Кудай кааласа өздөштүрүп алам. Бул кеткенге чейин. Мындан ары бул жумушту мен алып кетем. Бул жерде температура, ушу давленияларын текшерип турабыз. Основной ушу. Эгерде Кыргыз нефтегаз жетиштүү деңгээлде сырьё менен камсыздап турса, заводдо иш үзгүлтүксүз уланат. Буйруса, кийинки жылдан баштап айы 92 үлгүсүндөгү күйүүчү майды дагы өндүрүүгө план түзүлүп жатат. Битумду Кытай технологиясы менен сапаттуу кылып чыгарып жатабыз. Анан жылына Кудай буйрса 20 000 тонна битум чыгат. Кыргызстанга толук битумду жеткирүү үчүн кийинки жылы бул заводду чоңойтобуз. Кошумча танкерлерди курабыз. Буйруса ошондо битумду өз убагында өлкө аймагына жеткирүүгө жол ачылат. Барпы айыл аймагынан завод курууга 4 гектар жер бөлүнүп берилген. Бул ишкерлерди колдоо саясатынын негизинде ишке ашкан. 49 жылга узак мөөнөттүү ижарага берилген. Битум завод толугу менен ишке кирди. Бул жерде жумуш орундары камсыз болот. Ошондой эле мамлекеттик бюджетке кирешелер түшөт. Ишкана 1200 тоннадан битум чыгарган болсо, Жалал-Абад облусу Кара чайыр менен толук камсыз кылынат. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.